Сиз үчүн оңой каналга жазылуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Oyunda ardayım Kırgızstan atını dağdayım. Ырчы Алмаз Шаадаев тез арада үйлөнүүгө кыз издейт. Ырчы Алмаз Шаадаев ырчы кесиптештери досторунун арасынан жалгыз гана бойдок калгандай. Ырчы социалдык баракчасына тез арада үйлөнүүгө кыз издеп атам деп жарыялады. Жакында жалгыз калганы калдым, досторум үйлөнүп деп социалдык баракчасына жарыя берди. Бирок бул жарыясына жакын досу Ырчы Нурматсатыров коркпо, мен бармын деп жазды. Ырчы үйлөнүүгө камданып жаткан Данияр Эрматовго жана досторуна атааңдашып жатканы ачык болду. Булак Барометр KG сайты. Назира Айтбекова: желмогуз кыз болдум. Эми менин көңүлүмдү эч ким кирдете албайт. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова эмне себептен желмогуз кыз болгонун социалдык тармактан түшүндүрдү. Көптөн бери желмогуз кыздын бет кабын кие элекмин. Бет кабымды берип койгулачы. Ичимдеги назик, ыйлак, ак көңүл кызды терең жашырып, сыртынан желмогуз кыздын элесин кийдим. Аруулук бааланбайт, тазалык тебелендиде калат анткени. Жинди кыз дегилечи мага, жаман көргүлө. Жинди кыздын образында жүргөндө сөздөрүңөр каттуу тийбейт. Эч ким менин көңүлүмдү кирдете албайт. Мен бирөөнү ыйлатышым мүмкүн, бирок мени ыйлата албайт. Жаман кыз мени коргойт. Сыртымдагы ошол стерва болбосо сындырып кетмек мени эч жак. Жумшактыгым, назиктигим тикенектин алдында жашынсын. Бет кабыңды чеч, чыныгып өзүңдү көрсөт деди эле мени жакшы тааныган бирөө. Жаман экен бит капсыз, жылаңаш жүргөн, үшүп кеттим. Денебизди түрдүү көйнөктүн алдына жашырган сыңары жан дүйнөбүздү түрдүү бет каптын артына жашырат экенбиз. Өзөгү чириктер сулуу көрүнөт, өзөгү сулуулар түрү суук көрүнөт. Ким кандай өзөгүн жашырып жүрөт кеп ошондо, деп жазды Назира Айтбекова. Булак Барометр KG. Бүгүнкү Кыргызтайм каналынын көрсөтүүсүндө кыздар жасалма кирпик кайдан келерин билесиңерби темасында кепти уламакчыбыз. Илгертен адамдын жүзү дене мүчөдөгү эң сулуу бөлүк деп эсептелинет. Айымдардын жүзүнө өзгөчө кам көрүшөрү, балким ошондон улам. 60-жылдарда кирпикти боёгон туш каражаты өзүн сыйлаган ар бир аял затынын сумкасында болгон. Технология өнүгүп отуруп, учурда айымдар кыялындагыдай каш, кирпикти сулуулук салондорунан 2 саатта жасатып алышуу болду. А бирок айымдар жөнөкөй гана жасалма кирпик үчүн тирүү жандыкты курмандык кылып жатышканын билишер бекен. Норка — жапайы сүт эмүүчү жаныбар. Европалык Норка эл аралык жаратылыштык коргоо уюму тарабынан жоголуп бараткан жаныбарлардын тизмесине киргизилген. Алар Чыгыш Европанын дарыя, өзөндөрүнүн четинде жашайт. Балык, бака, рак менен тамактанат. Эркиндикти сүйүшөт. Телекке каршы мода индустриясы өнүккөн сайын норкалардын эркиндиги чектелип, кооз баалуу териси үчүн курмандыкка чалынып кырылууда. Норка тууралуу кандай чындык жашырылууда? Интернет айдыңына норкадан жасалган кирпик деп суроо салсаңыз, жайнаган кооз кирпиктер чыгат. Алардын кандай жол менен алынаарына кызыгып көрдүңүз беле? Келиңиз, коомчулукка ачык айтыла бербеген кыздардын көзүнө көрк кошкон норка кирпиктеринин караңгы жактарын ачып көрөлү. Жыл сайын мода үчүн миллиондогон жаныбарлар кордолуп, өлтүрүлүүдө. Акыркы кезде норка кирпиктер сулуулук дүйнөсүндө чоң талкуу жаратып келет. Норканын жүнүнөн жасалган кирпиктер ийилчээк, жумшак, жеңил келип, аллергия жаратпагандыктан аларга суроо талап күч. Көпчүлүк кирпиктин норка деп аталышын жөн гана маркетинг кыздарды кызыктыруу үчүн ойлоп табылган дешет. Туура, синтетикалык материалдан жасалган жасалма кирпиктер да бар. Бирок кеп азыр кадимки норканын жүнүнөн жасалган кирпиктер тууралуу болмокчу. Австралия жана башка өлкөлөрдө өтө популярдуу болгон норка кирпиктери кадимки норканын жүнүнөн алынат.
Кирпик бизнес кылган компаниялар кардарларды качырып албаш үчүн жаныбарлар эч кандай зыян тартышпайт деп ишендирип келишет. Чынында эле ошондойбу? Сулуулуктун курмандыктары. Эркиндикти сүйгөн норкаларды аң тери фермасына кармап келип, кичинекей темир капаста кармашат. Албетте ал жакта эркиндикте жүргөндөй тамактанып, сууда сүзө алышпайт. Табигый кирпик менен бизнес кылган компаниялар норканы сылап, жүнүн түшүрүп, кирпик жасашат деп кардарларды ишендирип келишет. Чынында андай эмес. Анткени норка жапайы жаныбар болгондуктан адамдарга оңою менен баш бербейт. Алардын терисин алуу үчүн токко урунтуп, газ менен уулантып же түрүлөй мойнун кайрып өлтүрүшөт. Териден жасалган кандай гана товар же башка нерсе болбосун, ал жаныбарларга аяосуз мамиле жасалганынын белгиси. PETA жаныбарлардын укугун коргоо уюму берген маалыматка караганда, норка баалуу тери же жумшак жүнү үчүн пайдаланылган жаныбарлардын эң жайылган түрү. Алар норкаларды кичинекей капаста кармап, көбөйтүп, мыкаачылык менен өлтүрүшөт. Андыктан норкадан жасалган кирпиктерди биз колдобойбуз деп билдиришкен. Аталган уюм норкалар кыздардын узун кирпиктери үчүн курмандык болуп жатканын жана бул нерсени токтотуу керектигин эскертет. Кирпик үчүн жаныбарларды кыйнабай, анын ордуна синтетикалык материалдардан жасалган жасалма кирпикти колдонсо болоорун сунушташат. Норканын жүндөрүн кырып алып өлтүрүшөт. Зузана Секели аттуу визажист ишкер бизнесин баштаар алдында бул чөйрөнү аябай кылдаттык менен иликтегенин айтат. Мен саткан товарым үчүн жоопкермин. Андыктан товар үчүн жаныбарлар кордолбош керек деген позициям бар. Мен саткан кирпиктер ишенимдүү болуш үчүн кирпик жеткирүүчүлөргө конкреттүү суроо менен кайрылдым. Норкалар эркин жүрүш үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Жүндөрүн аларды кордобой кантип аласыздар? Бизге фермадан сүрөт, видео жөнөтө аласыздарбы деп баарына кайрылдым. Баары бир ооздон норканы кыйнабай, акырын сылап тарап, анан жүндөрүн алабыз деп жооп беришти. А бирок далил катары бирөөсү да сүрөт же видеосун жөнөтө алышкан жок дейт. Америкада уюшулган PETA уюмунун активисти Эшли Фруну аң тери экспорт кылуу боюнча алдыңкы сапта Кытай турат. Кытайда жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылган үчүн эч кандай айып бул каралган эмес. Норка кирпиктерди алуу үчүн жапайы жаныбарлардын жүнүн кырып алышат да, көбүнесе газ толтурулган камерага киргизип, ууландырып өлтүрүшөт. Андыктан норкадан жасалган кирпиктерди сатканды токтоткула деген. Ал эми австралиялык жаныбарларды коргоо коомунун илимий саясий бөлүмүнүн жетекчиси Бидда Джонс норка кирпиктерге элден суроо талап боло берсе, соода жүрө берет, жаныбарлар кордоло берет деген. Groupon компаниясы норка кирпиктерине акция жарыялап, байма-бай арзандатуу кылып келет. Мындай арзандатууга жаныбарларды коргоо үчүн күрөшкөн активисттер каршы чыгып, атайын петицияда чогултушкан. Мына шуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Маалыматтар Super KG сайтынан алынды. Жогорудагы тема боюнча сиздин ой пикириңиз болсо комментарийге калтыра кетиңиз.